Саламатсыздарбы, эфирде Нурньюз маалымат программасы. Студияда Айганыш Туратбек кызы бүгүнкү чыгарылышта. Конституциялык палатасы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин экс макамынын алынышын баш мыйзамга ылайык деп тапты. Токмокто жаңы төрөлгөн эгиз балдардын бирөө төрөт үйүндө жоголуп сатылып кеткен айтылууда. Ал эми бул боюнча эненин кайрылуусун укук коргоо кызматкерлери иликтөөдөн баш тартышкан. Кыргызстанда 2020 жылдан тарта аркар кулжа, теке эчке, элек, марал буго, доңузга аңчылык кылууга тыюу салуу сунушталууда. Бишкекте ноябрдан тарта муздак суу менен канализацияны колдонуу тарифи кымбаттайт. Тийиштүү токтомду Бишкек шаардык кеңеши кабыл алды. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Түркмөнстандын курама командасын 3-2 эсебинде жеңип, 2020 жылы өтө турган Азия чемпионатынын тандоо оюндарына жолдомону камсыз кылды. Жогорку соттун Конституциялык палатасы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапкерлеринин өтүнүчүн четке какты. Конституциялык палатанын судьялары президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамдардын нормаларын баш мыйзамга ылайык деп тапты. Айта кетсек, Жогорку соттун Конституциялык палатасы Атамбаевдин тарапкерлеринин арызын 23 октябрда карай баштаган. Жогорку кеңеш быйыл 27 июнда Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизип, Алмазбек Атамбаевди экс-президент деген макамдан ажыраткан. Парламенттин мындай чечимин мурдагы президент Алмазбек Атамбаев таануудан баш тартып, Конституциялык палатага кайрылган. Анткени Атамбаев Конституциялык палата бул маселени карамайынча өзүн тергөөгө күбө катары чакырууну мыйзамсыз деп эсептей турганын айтып, ага баруудан баш тарткан. 4 адам каза болгон жол кырсыгы боюнча дайындалган экспертизанын жыйынтыгы 4 айдан кийин чыкты. Анда Жогорку кеңештин депутаты Алиарбек Абжалиевдин уулу отурган машине катуу баратканы жол кырсыгына себеп болгон. Бул тууралуу Азаттыкка Ысык Көл облустук милициянын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов билдирди. Анын айтымында мындай тыянакка автотехникалык экспертизанын жыйынтыгы негиз берген. Азыр тергөө уланууда. Эскерте кетсек, үстүбүздөгү жылдын 7 июлунда таңгамал саат 4:30да BMW жана Lexus үлгүсүндөгү автоунаалар кагышкан. Анын кесепетинен жеңил унаанын ичинде 4 жигит каза болгон. Ал эми кроссоверде депутаттын уулу Темирлан Токобеков жана дагы 2 киши бараткан. Маркумдардын жакындары кылмышты жашыруу, видеолорду өчүрүү аракети болуп жатканын айтып даттанышкан. Бирок Токобековдун жакындары бул маалыматты четке каккан. Кийин кырсыкта жабыркагандардын биринин жакындары доосу жок экенин билдирген, тосмо арыз жазып берген. Чүй облусунда жаңы төрөлгөн эгиз балдардын бирөө төрөт үйүндө жоголду. Токмок шаарынын тургуну Зарина Мамутованын былтыр 22 декабрда эгиз балдарын жарык дүйнөгө алып келип, жанында да алып жаткан. Бирок ден соолугу чың төрөлгөн балдардын бирөөсүн ооруп калды деген шылтоо менен дарыгерлер алып кетип кайра бербей койгон. Бир нече күндөгөн талаптардан кийин жансыз ымыркайды берип коюшкан. Эне жүрөгү өлүк баланын өзүнүкү эмес экенин айтып, зар какшаганы менен акыйкат таппай келет. Бул окуяга укук коргоо органдарынын кызматкерлери да кайдыгер болушкан. Эне жүрөгүн эзген окуяны жеринен Анархан Алтымышева угуп, төмөнкүлөрдү билдирди. Облусуна караштуу Токмок шаарынын тургуну Зарина Мамутова былтыр 22 декабрда эгиз балдарын жарык дүйнөгө алып келген. Айтымында биринчи күнү 2 баласын бирдей жанында алып жаткан. Жакшынакай ден соолугу чың бала төрөлгөн дейт. Бирок бир күндөн кийин төрөтканадан анын бир баласын башка чарчап калган ымыркайга алмаштырып коюшкандыгын, ал тургай анын жансыз денесин көргөзүүдөн баш тарткандарын билдирүүдө. Бир суткадан 23-үндө кечинде медсестра алып кетип, температура болуп атыптыр, кислородко жаткызып турам деп алып кетип эле. Ошо боюнча дайыны чыкпай калды. Ондогондон кийин тиги врачтардын детский врачы жок болчу, ошонусун чакырышып, ошондон бизге чарчап калды кылып коюшту баланы. Көрөлүк дедик, чарчап калса көрсөтпөй да коюшту. Милиция чакырдык, баланы алып бергиле көрөлүк, баланы өлтүрүп алышты депчи, ошон үчүн көрсөтпөй атат го деп ойлодук биз. Эми укол сайып алышты, анан аллергия, реакция жүрүп кетти го. Ошон үчүн көрсөтпөй атышабы деп эметсек, милициялар да вообще киши катары да санашкан жок алар.
көрсөтмөк турсун. Вы не имеете права деп туруп эле эшиктердин баарын бекитип алышты. Баланын карточкасын алайын дегем, жазап жиберишпесин деп. Карточкасын да бербей коюшту. Ошо мен таңкы түнү менен эле ызы чуу болуп атышы эле. Баланы моргто деп коюшту ушу. Көрөлү десек моргто. Жолдошум менен милициялар моргко чейин барып, моргтон таппай келишти. Балдардын эгиз экенин бир айында эле билгем деген Зарина айым ымыркайларды жарык дүйнөгө алып келгенче доктурлардын көзөмөлүндө болгонун, айткандарын кылып, бардык анализдерди тапшырып келгенин, текшерүүлөр баланын дени сак экенин көрсөткөнүн айтып, кийин эмнеге чарчап калганын билгим келди дейт. Бирок экспертизанын жыйынтыгы бала ичинен өлүк төрөлгөн деген бүтүмдү чыгарып берген. Төрөлгүчү анализ эмне кылгыла, каяка баргыла бүт бара жазылып бар. Жакшы деген эмеде, мындай бир сложности же туура эмес бала, же туура эмес чоңоюп атат деген андай врачтан эчтеке болгон эмес. Билбейм, мен чарчап калды дегенде эле ошол жерден эле баламдын үнү эле ыйлаган эле угулуп атты кулагыма. Роддомдун ичинен эле. Үйгө келгенде үйдөн угулуп атты. Истеп элечи абакта эле муну түгөйүн эле истеп жүрөм да. Бар да, значит. Ал эми Чүй райондук аймактык ооруканасынын башкы дарыгери мекеме ичинде кызматтык иликтөө жүргүзгөнүн, өзүнүн кызматкерлеринин айтканына ишене турганын айтып, эч кандай бала алмаштыруу болгон эмес деп ишендирүүдө. Сам айтып атам, мен деген сотрудниктердин баягы айтканда сөзүнө, например, зам директор присутствовалар, алардын сослов, мен аларга ишенем деп атам. Ишенем. Да, отуруңуздар келин, конечно. Мен ишенем, потому что милицияга бергенбиз деп айтты. Алып кетишти деп айтты. Единственный вскрытие болгондо биздин сотрудниктер качыш керек болчу ошо вскрытиедачы. Акыйкаттык издеген Камчыбековдордун үй бүлөсү барбаган жери кайрылбаган кишиси калган эмес. Алар президенттен баштап УКМК, башкы прокуратура, премьер-министр Айтор баарына кат жазышкан. Бирок ушуга чейин аларга эч ким жооп бере электигин, 1 жылга жакын убакыттан бери көмүлгөн баланы казып, Россиянын Москва шаарында жасалуучу ДНК анализине жиберүүгө уруксат кагазын ала албай жаткандарын билдирди. Алар бийликтен чыгымынын баарын өзүбүз чыгаралы, баланы казганга гана уруксат бергилечи деп суранып жатышканын, бирок укук коргоо органдары аларды топ тепкендей ары бери тоголотуу менен гана алек болуп жатканын айтты. Менин оюмча, жумуштар көп, кызыгы жок да. Эмне баш оорутуп, ошондой ого деп койдум. Кереги жок да эч кимге, бирөөнүн кайгысы бирөөгө кереги жок, эмне кылат. Ошондой эле го. Иштегилери келбейт. Ошо мына биздин кат азыр тетиги ген прокуратурага чейин кетип, ген прокуратурага барганда кат экени билинип атат. Чуйский районныйдан өтүптүр алгат. Областнойдон өтүптүр, дагы ген прокуратурадан катасы чыгып атат. А булар эмне кылды ошону катаны көрбөй, областной менен райондук эмеле прокуратура. Эми ошол катты кайра ген прокуратура генеральный айтып атат. Биз областька кайра жибергенбиз депчи. Эми ошол каттын дайыны жок. Биз кимде деп ошол катты билели десек, ДНК тууралуу, ДНКга жибериле турган кат. Ошол жөндө билели десек, почтага жылдап атышат эми. Почтада ушинтип кала берет, биз жооп бере албайбыз деп. Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын маалыматына алайык, Мамутовалар суранган ДНК анализин жасатуу үчүн башкы прокуратуранын уруксаты болушу шарт. Ал эми башкы көзөмөл органы азырынча жооп бере элегин билдиришти. Ошо законный представитель тарабынан кандай бир кадатайста келтирген, ошо ДНК өткөрүш керек депчи, бул бала ушулардын баласыбы же булардын баласы эмеспи деп. Бул мындай ДНКны ошо Москва шаарында, Россия Федерациясынын Москва шаарында өткөрүлгөнүнө байланыштуу биздин кызматкерлер тарабынан тергөөчү тарабынан ошо кандай бир кагаздар генеральный прокуратурага жөнөтүлгөн. Ал жактан азыркы маалда ошо ответ келе элек, бүгүн эртең келиш керек ответ, ошонун жыйынтыгы менен кайра дагы запростор жөнөтүлөт. Зарина Мамутова болсо баласынын тирүү экенин энелик сезими менен туюп жатканын, эгизинин түгөйүн тапмайынча жаны тынч албай турганын айтты. Үй бүлө эгиздерге ат коюуга да үлгүрүшкөн. Ымыркайларга атасы Баястан жана Султан деген ысым ыйгарган. Баястан алардын үй бүлөдөгү 6-чы бала. Эне жүрөгү издеп жүргөн баласынын аты Султан. Ал тирүү табылып калса, Камчыбековдор 4 уул, 3 кыздуу болушкан болот. Анархан Алтымышев, Равшан Тойчиев, Нурньюз, Бишкек.
Кыргызстанда 2020 жылдан тарта аркар, кулжа, теке, эчки, элек, марал, бугу, доңузга аңчылык кылууга тыюу салуу сунушталууда. Тыюу мөөнөтү 10 жылды камтыйт. Буга акыркы жылдардагы аңчылыктын күч алганы жана жандыктардын азайып кетүү коркунучу негиз болууда. Бул багытта жогорку кеңеште Кыргызстан жашыл экономика өлкөсү концепциясынын алкагында иштелип чыккан Кыргызстанда жаныбарлардын айрым түрлөрүнө аңчылык кылууга тыюу салуу жөнүндө мыйзам долбоору каралды. Анын демилгечилери депутаттар тобу. Маалыматка караганда ушул тапта өлкө аймагында аңчылык жана мергенчилик кылуу чөйрөсүндөгү ишкердик менен 52 юридикалык жак алектенет. Анын ичинде 42 менчик аңчылык фирма, 9 коомдук чарба жана 1 мамлекеттик мекеме бар. Парламенттеги депутаттар тобу дал ушул жумада жаныбарлардын айрым түрлөрүнө аңчылык кылууга тыюу салуу боюнча мыйзам долбоорун сунуштады. Демилгечи депутаттардын бири Экмат Байпакбаевдин пикиринде азыркы учурда жандуу жаратылыш, жабыркап сейрек кездешчү жапайы жаныбарлар четинен жок болуп жатат. Ал эми аларды кайра калыбына келтирүү үчүн кошумча каражат талап кылынат. Бирок элекүлдөрдүн баары эле жапайы жандыктарды аяп коргоого макул болушкан жок. Ал тургай айрым элекүлдөрү маселени күн тартибинен алып салууну да сунушташты. Бирок ага көпчүлүк макул болгон жок. Эгерде кайсы бир депутатка бул мыйзам жакпаса, анда добуш берүүдө каршы добуш берсин. Анан 1-2 депутаттын ою менен эле биз талкуулап аткан нерсени алып коебузбу? Азыр бүт дүйнө жашыл экономика, жаныбарларды, агыл бирсти коргоого болгон саясатты улантып атат. Кыргыз парламентте отуруп туруп анан четке кагып койсок болбойт, уят болобуз. Биз уланта беришибиз керек. Бул мыйзам абдан туура жана муну колдоп беришибиз керек. Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттиги жалаңгана жеке аңчылык менен алектенген жарандардын кызыкчылыгы үчүн иш алып барып жаткандыгы кызуу талкуу жаратты. Аңчылык кылуу үчүн лицензиялар ири суммадагы каражатка берилгени менен мамлекетке төккөн салыктын суммасы өтө эле аз. Мергенчилер бул ыкма менен сейрек кездешкен жаныбарларды жакынкы убактарда кырып жок кылуу коркунучу пайда болгону айтылды. Анда айтыңыз, сіз жана айтыңыз 80-ден кулжага уруксат бердиңиздер дедик. Туурабы? Ооба. Кулжа атканга 80 уруксат бердик дедиңер. А текегечи? 320. Мына 320. Текеге канчадан уруксаты берилет? Лицензия. 100 000 сом природопользованиясы. Мына эми чындыгында айтканда биз жанагы 43 эле аңчылык чарбанын пайдасын иштеп атпыз да, мындай чындачы. Ошолор бардыгын ошону көрүп атат. Чынын айткандачы. Андан тышкары сырттан келген туристтерге жаныбарларды аттырып эс алдыруу маселеси да каралды. Мында Кыргызстандын жаратылышына суктанган чет элдиктер кооз жерлерди кыдырып, жаныбарларды атып сайраңдаган көрүнүштөргө чек коюу керек деген эл өкүлдөрү да четтен кездешти. Экономикага, бюджетке ушул аңчылыктан акча түшөт деген бул миф. Андай түшпөйт акча. Эгерде ошол биз сейрек кездешкен жаныбарларды аттырып, чет өлкөлүк олигархтарга ошондон бюджетибизди толтурабыз десек, бул андан көрө ошондой акчанын кереги жок дешибиз керек. Экинчиден, ошол чет өлкөдөн келип аткандар мылтык көтөрүп келбесин Кыргызстанга. Кыргызстанга фотоаппаратын көтөрүп келип, туризмди өнүктүрөлү. Келген турист ошол жерде 1000, 2000, 3000, 5000 долларын бизге кооз жаратылышыбызды көргөнгө таштап кетсин. Талкуунун жүрүшүндө айрым депутаттар жергиликтүү аткаминерлер башкаларга салыштырмалуу аркар кулжаларды 10 эселеп Кубат шаарына өз жүйөлөрүн келтирди. Мындан улам мыйзам долбооруна жоопкерчиликти күчөтүү маселесин киргизүү сунуш кылып, керек болсо бул багытта кылмыш жаза кодексине чейин жазаларды күчөтүү зарыл дешти. Ошол легалдуу түрдө четтен келген жарандар же биздин Кыргызстан жарандары легалдуу түрдө келип ошол жылына 400-500 тегереги ошол атууга мамлекет уруксат берип атат. Бирок ошол эле кезде жергиликтүү аткаминерлер ошондон эселеп, 10 эселеп атат да, ошол легалсыз. Ал жерде кимдер? Жергиликтүү начальник милиция, жергиликтүү прокурор, жергиликтүү сот, жергиликтүү ошол аткаминер кыйындардын бардыгы. Ошол жерде мамлекеттин эсебиндеги мына 400 же 500 тегерегинде биз мамлекет уруксат бергенде, ал жерде 10 эселеп ошол браконьерлик жактан сөзсүз түрдө начальник милициянын столунда жаңы жылда аркар, прокурордун столунда жаңы жылда теке, ошондой бир бизге адатка айланып калган. Ошо кошоматчылар болсо да барып атып, ошону чай ичип кой, ооз тийип кой деп беришет. Белгилей кетсек, эгер мыйзам долбоору жактырылса, 2020 жылдан тарта Кыргызстан аймагында аркар, кулжа, теке, эчки, элик, марал, бугу, доңузга аңчылык кылууга тыюу салынат.
Ал мөөнөтү 10 жыл же мораторий 2030 жылга чейин созулууга тийиш. Парламенттик талкууда жаратылышта жетиштүү коргоого чарасы жетпеген жетекчилерди жумуштан кетирүү демилгеси да айтылды. Мамлекет бүгүнкү күндө ушул баягы кызыл китепке кирген жаныбарларды сактаганга кудурети жок экен, жана мүмкүнчүлүгү жок экен да турабы өз күчү менен. Мүмкүнчүлүгү бар, бардык жерде эмес, бирок мүмкүнчүлүгү жанагы ошол жоголуп кетпеш үчүн атайын өзгөчө корголчу аймактар түзүлүп атат. Бүгүнкү күндө ошол Кыргызстанда 23 өзгөчө корголчу аймактар бар. Ошол жерди мамлекет өзүнүн каржылоосу менен ошол коруктарды кармап турат. Толук кандуу коргой албайсыңар, турабы? Толук кандуу азыр бүгүнкү күндө жетише албайбыз. Анда жетишкендерге ордуңарды бошотуп бергиле да. Ошондуктан урматтуу ушул тиешелүү органдардын жетекчилери, менин жеке оюм, эгерде колуңардан келбесе, андаээлеген кызматыңардан кетип эле калгыла, уят бул дегенчи. Кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрү оппозицияга караганда 100 эсе коркунучтуу. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев Марал радиосуна берген маегинде билдирди. Анын айтымында ош тарапта криминалдар унаа оңдоочу жайлардан баштап кафелерге чейин бөлүп алышып, аларга салык салышууда. Ал эми Бишкектеги Мадина кафесинин ээси ишкер Хуфур Абдурахмандын урдалып өлтүрүлүшү ишкерлерге карата криминалдын кол салуусунун күчөшү катары парламентте көтөрүлгөн болчу. Бирок мындан тышкары ишкерлердин бизнес жүргүзүүсүнө коррупция тоскоолдук жаратары да башкы көйгөйлөрдөн. Бул багытта элдин пикири кандай деген суроого төмөнкүдөй жоопторду алдык. Кээде мамлекеттүүлүк ак үйдүн тегерегине деп ойлойм. Анткени мамлекет жарандардын кайсыл көйгөйүн чечип жатат. Өткөн жылы жүргүзүлгөн сурамжылоонун жыйынтыгына ылайык ишкерлердин 65% бизнес жүргүзүүдө коррупциялык тоскоолдук жаратарын айткан. Бизнесмендердин 50% жеке менчикке кол тийбестиктин жоктугуна нааразычылыгын билдирген. Өбөлдөрдүн үстөмдүк кылып жаткандыгы, кирим чөйрөсүнүн бардыгы кабардар берет. Ал эми коомчулукта бардыгын эле ачык айрымда бул өзүбүздүн ири ишкерлер деле акчасын ушул жакта ачпастан чет жакта бизнестерди ачып жатат. Толук кандуу өкмөт көзөмөлдөй элек алардын мындай коопсуздугуна шек жараткандай да. Мамлекет албетте мамлекетибиздин негизги капчыгын, бюджетин ишкерлердин акчасы түзгөндүктөн ишкерликти биринчи колдош керек. Колдоп атат, мамлекет колдоп атат, бирок толук кандуу коргоп колдой элек. Эми тамтың баскан баладай да ол бизнесмендер. Ошону чоңдор колдоп койсо, беркилер эч нерсе кыла албайт, жолун тоса албайт. Ошо киримчөйрө алардан кандайдыр бир нерсени талап кылгандыр. Аны баягы биздин мамлекетке келип аткан инвестициялар токтоп калышы мүмкүн да. Коркунуч пайда болот. Бул Кыргызстанда ушундай жаман кырдаалдар болуп турат экен, бизнесмендерди коргобойт деген кандайдыр ой пикирлер ошолорго орноп калышы мүмкүн да баягы психологиясына. Ошон үчүн ошол нерседен алыс болуш үчүн мамлекеттик деңгээлде да кам көрүш керек. Эми мен Кыргызстан толук боюнча ишкерлерди колдоп берип атат деген ойдон алысмын. Анткени кечеги болгон окуядан улам мындай жыйынтык чыгара албай турабыз да. Ошондуктан мындан ары ушул жакты колго алып, адилеттүү чечип берген оң деп эсептейм. Эч бир ишкерлерди колдоо болбой жатат да. Криминал ал жактан салык төлөсө, мамлекет бул жактан эч кандай бир колдоо көргөзбөй жатат бүгүнкү күндө ишкерлергечи. Ошон үчүн мамлекет кепилдик бериш керек. Канчалаган чиновниктер байлыктарын сыртка алып чыгып кетип атышат. Эгерде баары Кыргызстанда болгондо кыйла Кыргызстанга салык түшмөк. Өлкөдөгү сот реформасына кызыктар эмес жогорку соттун төрайымына парламентте сындар айтылды. Бүгүн Жогорку Кеңештин Өнүгүү Прогресс фракциясы сот реформасынын алкагында кабыл алынган жаңы кодекстерди ишке ашуусу боюнча талкуу жүргүздү. Бирок ага чакырылгандардын тизмесинен жогорку соттун бир да өкүлү келген эмес. Мындан улам аталган фракция жетекчилигинен тарта бир катар депутаттар нааразычылыктарын билдиришти.
Өнүгүү прогресс парламенттик фракциясынын жыйынында Жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган сот укуктук реформанын алкагында жаңы кодекстерди жана мыйзамдарды ишке ашыруу боюнча Жогорку соттун, башкы прокуратуранын, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин, ошондой эле судьялар кеңешинин, соттор кеңешинин ишмердүүлүгү каралды. Бирок мындай маселе каралып жатканда Жогорку сот тарабынан бир дагы өкүл жыйынга келбей койгону кызык болду. Белгилей кетиш керек, урматтуу Гүлбара Калиева. Жогорку соттун төрайымынын кызматын аркалай баштагандан тартып, сот системасы Жогорку кеңештин иш чараларына катышкандан кача баштады. Эгерде Жогорку сот реформасынын көйгөйлүү маселесин чечүү керек жок болсо, мейли катышпай эле койсун. Бирок сот реформасы биринчи кезекте Кыргызстандын элине керек. Жогорку соттун депутаттарга болгон мамилеси бул мен лично өзүм как оскорбление катары кабыл алам да. Ал боюнча биз аны жөн койбойбуз. Бул жерде президент баш болуп, бая мен айтып кеттим го кыскача, канча деген жумуштар болуп атат. Наразычылык көп сотко. Жыйында ички иштер министри Кашкар Жунушалиев баштаган күч органдары соттук реформанын алкагында кабыл алынган жаңы кодекстерди ишке ашыруу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштери тууралуу маалымат беришти. Ошону менен катар бир топ алгылыктуу иштер жүрүп жатканын белгилешти. Жыйынга катышкан адвокаттар кеңешинин мүчөсү Чолпон Темирбаеванын айтымында жаңы кодекстерде адвокаттардын укуктары так белгиленбей калган. Жанагы УПК, УК дегеле биз жөнүндө абдан начар жазылып калганда. Анткени себеби азыркы убакта өзүңүздөр көрүп билгендей адвокаттарга көп иштер козголуп атат, көп арыздар түшүп атат. Бирок ошонун алкагында бизге карама каршы эми баягы конституция боюнча биз баардыгыбыз тең адам укугун коргоо үчүн турган органдарданбыз да, мамлекеттик болобу, бизге окшогон кесиптик коом болобу. Бирок ошого карабай кандайдыр бир оппонент, аябай катуу оппонентпиз да, прокуратура органдары менен жана тергөө органдары менен. Ошол убакта баягы адвокаттарга үстөмдүк мамлекеттик орган тарабынан болуп калып атат да көбүнесе. Кемчиликсиз иш болбойт демекчи, жаңы ишке кирген кодекстер прокуратура кызматкерлерине азаптуу жагдайларды жаратып жатыптыр. Прокуратура өкүлү Кумарбек Токтакуновдун айтымында арыз менен кайрылган жарандардан нааразычылыктар көп. Бир эле мисал айтып коеюн, мен өзүм практикамда кандай арыздар түшүп аткан. Мисалы үчүн вновь открывший обстоятельства, жаңа чыккан жагдайлар боюнча. Мурда биздин мурдагы УПК боюнча жаңа чыккан жагдайды прокуратурага жазып, прокурордун орун басары тарабынан корутунду түзүлүп сотко кетчү. То есть жаңа чыккан жагдай бул эми өзүңүздөр белгилүү болгондой тергөөгө, сотко белгисиз жагдайлар. Ушундай арыз келет, анан биз текшерип, териштирип, кадимкидей териштирчүбүз да, сурап, материал чогултуп, анан кийин орун басарга кирип далаш жетчүбүз. Мына арызда чындыгында ушундай жагдайлар бар экен. Мен аныктадым. Эксперттин мына корутундусу подделка болуп чыкты. Могу баланча түкүнчү деген күбө чындыгында ал жерде жок экен. А Эшматов деген күбө бар экен деп мен далаш жетчим. Мен көп ушундай жаңа чыккан жагдайларга кирчим да. Эксперт Тахмина Ашыралиеванын айтымында жаңы ишке кирген кодекстерге ылайык тергөөнүн ыйгарым укуктары кеңейтилген. Бирок ошол эле учурда аларга иштин көлөмү кескин көбөйүп, тергөөчүлөр жетишпей жатканы белгиленди. Прокуратура өкүлү Замир Бейшекеев дагы эксперттин пикирин бышыктап, буларга токтолду. Элден арыздаттанулар көбөйүп атат. Биз азыр анализдеп атабыз. Башында январда, февралда арыз жазса, биз жооп берчүбүз. Сиздин арызыңыз РПП катталды, тергөө аракеттери жүрүп атат, көзөмөлгө алынды деп. Бирок 9 ай өттү, 10 ай өттү, РПП катталды эле. Эмне себептен ачылбай атат деген аябай көп арыздар уже бизге түшө баштады. Аны тергөөчүнү чакырып кайрылсак, ал айтат, менде 300-400 иш бар, мен биринчиден ал ишти табайын дейт. Ал айдан айга көбөйүп атат, ошон үчүн ушундай акыбалга келип атабыз. Жыйын соңунда Кыргыз өкмөтүнө күч органдары тарабынан берилген сунуштардын негизинде тиешелүү мыйзамдарга түзөтүүлөрдү алып келүү, келерки жылдын бюджет долбоору каралганга чейин тергөөчүлөр боюнча кошумча штат маселесин чечүү, сот практикасын жакшыртуу сыяктуу бир катар тапшырмалар берилди. Ал эми соттун төрайымы жыйынга келбей койгону үчүн анын жоопкерчилигин кароо үчүн сунуш тартип комиссиясына жана президенттин кароосуна жөнөтүү чечими кабыл алынды.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, Нур ТВнын мобилдик репортеру өз ишин улантууда. Мында коомдо болуп жаткан окуяларды, көйгөйлөрдү эфир аркылуу жеткирүү мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ал үчүн 0553 53 00 05 WhatsApp номери сутка бою кызматта. Биздин эфир сиздер үчүн гана иштемекчи. Мына ушундай жаңылыктар менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Эфирди Интернет Ньюс маалымат программасы улайт. Амандыкта көрүшөлү.